Бүгін 17 май 2023 жыл. Буга чейин апрелдин башында ушул селка для бахчевых культур. Бул техника институт машиноведения автоматикада жазылган эле. Ошону доработка кылдык апрелдин башынан ортолоруна чейин. Анан апрелдин 26-сынан талаага чыгып эксперимент жүргүздүк да. Иштеген. Анан ошондо көп нюанстар чыкты. Улам кээ бир детальдер алмашылып атты, жазалып атты, жаңадан кошулуп, кескиленип алынып салынып атты. Ошолор боюнча жалпы мындай маалымат айтып берейин. Биринчи кезекте жазаган редуктордун башы узунураак экен, стандартный. Аны кесип туруп кайра пас салдык дагы. Трактордун бомуна кошула турган карданды жасадык. Кардан стандартный болчу, узун болчу, муну кескиледик. Бир топ эле кесилип калды. Андан кийин келгенде эле обгоновда бошураак экен. Бул буксовать этип туруп алды. Ошо буксовать этпеш үчүн обгоновданы тарттык. Анан редуктордун мойнунан май агып кетти. Или сальниги начарап болуп калдыбы же бул соосунуз аз болгондон биение болуп ошондон чыгып кетти, ушундай маселе болуп калды. Андан кийинки маселе мына азыр жабык болуп атат. Натижитель айланбай туруп алды. Чын жерде цепти фрезага кыймыл кеткен цеп айланбай калды натижители. Көрсөк сатып алган натижитель алганбыз, воротанын жанагы дөңгөлөгү темир. Анын ичине подшипниктер стенага тийип калат экен да, ошон үчүн жылбай атыптыр, килинтетип атыптыр тартканда. Анан талаада темир жок болгондугуна байланыштуу всечный ключтан кестик дагы, ортосуна втулка кылып койдук, ошондой натижитель иштеди. Андан кийин маселе арычникте чоң маселе чыгып туруп алды. Биринчи кезекте арычниктин тетиги астына, фреза менен экөөнүн ортосуна. Мына астынан көрсөтөйүн. Ушул арычник, фреза менен арычниктин ортосуна топурак үйүлүп туруп алды. Анан топурак үйүлүп атканда көп себептер болуп аттыр көрсө. Биринчи кезекте бул опорный дөңгөлөк. Ошол иш жагында болчу. Ал дагы өзүнчө жолтоо болуп аткан экен топурак үйгөнгө. Андан сырткары фрезанын кожухунун мындай уламдысы бар болчу. Мындай экөө. Анан муну да кескиледик бурчтарын. Дөңгөлөккө да ылайыктадык. Атпесек бул дагы топурак кармап тура. Анан дагы бир маселе могу турган жерге айна көрсөтөйүн. Анан жана тети аркы жактагы ушундай жерге ичине пластина койгон элек мындайынан. Себеби дегенде кожух ичине кирип кетпесин. Ичине кирип кетсе фреза илип кетет дагы, анан чайнап салбасын деп защитный пластина койгон элек. Ошол пластина дагы тоскоол болуп аткан экен. Көрсөтөт ички бетиндеги пластина топуракты үйүлгөнүнө дагы шарт түзүп атты да. Анан анын баарын алдык. Анын баарын алгандан кийин арычник кетти. Бирок арык тартты, кетти. Бирок бир маселе чыкты дагы. Могу барабан, пленка жаткыза турган барабаныбыз өйдө көтөрүлүп калып атты. Эмнеге десек, арычниктин тиги канатынан түшкөн топурак бул барабанды өйдө көтөрүп салып атты. Барабанды өйдө көтөрүп салганда барабандын бул берки чекеси ушундай положениеде болуп калып, топурак ичине кирбей калды. Ичине кирбегенден кийин ортодогу тешиктен топурак пленканын ортосуна таштабай калды. Анан мунун жолун таба албай эмнеден экенин билбей, эски арычникке биз артына брус байлап көрдүк. Аркы варианттарды көрдүк, узартып көрдүк, кескилеп көрдүк. Такыр болбогондо кийин байкасак, фермерлер атайын дарбызга арык тарткан арычник жасашкан экен. Ошол арычниктин формасы бул жердин профилин алат экен да. Астынан көрүнөр экен. Мындай караганда, мисалы арыктын формасы 3 бурчтук. Анан канаттары түз болот экен, горизонтальный. Горизонтальный болгондо дагы канатта тетигиндей көрүнөр экен азыр. Мына мондай шиш болот экен да. Бул шиш болгон натыйжасында баягы жерди түздөп туруп, анан ис салып кетет экен. Артынан ташталган пленка ошол чуңкурга түшөт экен дагы, жапкан кезде жакшы болот экен.
Анан биз ошонусун да жазадык, карышникти переделка кылдык. Андан кийинки дагы бир маселе, бул барабаныбыз топуракты ортого таштай албайт. Себеби дегенде биздин ошибка могу ичиндеги винт жасаганбыз да, ичине топурак тартып кетип турган. Муну мындай уголун жай азыраак кылып койдук эле, муну тик кылыш керек экен. Түшкөн топурак резко ичине ыргый тургандай. А биздики сплошной бирөө болчу. Анан 3 лопасть болчу. Анан ошолордун бийиктиги да тайзыраак болуп калыптыр. Анан топурак ары кетпей эле кулгуп, кайра бир бөлүгү тура берет экен ичиндечи. Анан салмак пайда болот да, ашыкча жүк, ашыкча нагрузка болот. Анан артында пленка жаба турган негизи ушул болот деп ойлогонбуз, бул диск. Бирок бул болбойт экен. Бул жерде иши кичинекей диск болчу. Биз кичинекей дискти, бул жерде чоң диск болчу, биз чоң дискти артына койгонбуз, бери кичинекей диск койгонбуз. Диск кичинекей болот деп кайра чоң диск койдук. Анда да болбоду. Бул жерде дагы бир ошибка, мына бул креплениясы. Бул башты салаңдап эле тик туруп атат да, бул крепленияны алдыга жылдырыш керек экен. Бул тияганы узартыш керек экен. Биз талаш артында муну узарта албай калдык, анткени жок болуп калды. Анан бул артындагы мунусуна пружина коюш керек. Бул дагы бир чоң жумуш. Барабандын көлөмүн эми кичинетиш бул акчага расход болуп калат, бирок барабанды артка жылдырыш керек. Баса биз барабанды артка жылдырдык. Себеби дегенде барабан менен арышник жакын туруп калды. Ошон үчүн артка жылдырышка туура келди. Анан пленка таштап атканда, пленка бул барабандын бети менен жатат да. Анан бул камерди коюшка туура келди. Камер артыкчылыгы бул пленканы алдын ала чоюп берет экен да. Пленканын ортосу чоюлуп туруп, арыкка түшкөндө текш жатып калат экен. Эгер бул жок болсо, пленка мындай жердин бети менен горизонтальный болуп калат экен да, арыктын бетине жатпай калат экен да, арыктын ичине. Ошон үчүн камера кылганбыз. Биринчи алган камерабыз арзаныраак алып койдук эле. Анысы барганда эле жарылып калды, айрылып кетти. Үйлөтө баштаганда эле. Андан кийин кымбатыраак алдык. 600 сомбу, 700 сом болчу, 600 сом алдык. Скидка кыл, мурдагысын начар берип койсуң деп тогурлуп. Алып келсек анысы да жарык экен. Аны чаптасак, кайрада жели чыгып калыптыр. Ушу камердин ордуна темирден как-то конический ушундай бир ободок жасаш керек да. Андан кийинки акыркы переделкасы ушул болду. Бул жана арыкты жаба турган, пленканын четин жаба турган түзүлүш. Бул дагы мурдагы рамага жесткий болчу, мындай эле. Мындай эле хамыттар менен отурчу да. Анан буга тиги эле сайылып койчу тетиги диск. Анан бул болбойт экен, жер текши болбойт, трактор өдүлдөй болот. Анан рама кыйшайганда эле пленканы чаппай калат экен. Ошон үчүн биз мында пружина менен басылган плавающий жазадык. Бунун артыкчылыгы азыр басылып калды окшойт. Басылып калды. Мунун артыкчылыгы баягы жердин бетине жараша копировать этип кете берет да, пружина тээп турат постоянно. Ошону жазадык. Анан дагы маселе бул маркер болду. Маркердин маселеси эме болуп калды. Маркерди мындай трос менен астына тарттырганбыз. Бул болбойт экен. Себеби дегенде кичине эле эгер тракторист көрбөй калып түшүрүп айдап койсо, маркер мырыйып кетет экен. Бул жерден мырыйып кетти. Ошон үчүн муну кийинкиде бул жерден эки жерге коюш керек экен да. Эки рама кылып туруп, 3 бурчтук түрүндө алып кетип туруп, анан башына муну койсо болот экен. Ошондо маркер бышык болот экен. Ушуну дагы эске алышыбыз керек. Негизинен ушулар. Анан кардандагы ар бир тракторго караганда экен, МТЗга башкача, кытайский тракторго башкача. Башында МТЗга кескилеп кыскартып жазадык эле кыйла. Кече кытайский тракторго талаш атында шашылыш жазаш керек болуп калды. Улам кескилеп атып, карданыстын шлица менен втулка балы дээрлик жарабай калды. Анан пленка тартабыз деп бул дөңгөлөктү коебуз деген элек артына, те орто жерине. Мындай айтканда кереги да жок экен да, бул иштебейт экен. Пленка тарта турган жер барабанда болуш керек экен. Ансы иштебейт. Негизинен ушундай болду. Жалпы испытание 26 апрелден 16 майга чейин болду окшойт.
Биз испытанияны Сокулук районундагы Канизоот айылындагы Шамурзаев Рустам деген фермердин талаасында жүргүздүк. Ал өзүнүн 2,2 гектар деди го дейм. Ошондой арбуз талаасын даярдалган, айдалган жерин берди. Өзүнүн пленкасын берди. Пленкасын бул жерге койдук. Ал пленкасы эле дээрлик түгөнүп калды. Биз улам испытание кылып, бойласын баары кескиленип, туура эмес болуп калды. Анан эми кайра ал түздөп дарбыз сепкенге туура келет. Ошондой болду. Экспериментибиз эми негизинен техниканын начар жерлерин көрдүк. Кай жеринде эмне оңдош керек экен. Бул жерлерди Кудай буйрса оңдойбуз деген үмүт бар. Ошондой жалпы бакча өсүмдүктөрдүн себүүчү селканын эксперименти боюнча ушундай маалымат.